Бишкекте аэропортко бара жаткан жолдо жүрөк үчүн алган жол кырсыгы катталды. Окуя бүгүн саат 11:19 чамасында болгон. Hyundai унаасынын айдоочусу рулга ээ боло албай калып, бакты сүзгөн. Жаракат алган 32 жаштагы айдоочу ооруканага жеткирилди. Жанында башка киши болгон эмес. Видеодон унаанын дөңгөлөктөрү жулунуп кеткенин, ал жайкы экенин көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында кырсыктын алдында унаанын башка автоунаа кызы өткөн. Dostlar, men бүгүн спикердин кетиши боюнча, клубумдун кетиши боюнча кичине бир ой пикиримди билгизип кетейинчи. Чагымчыл билдирүүлөрдү тараткан жаран кармалды. Тартип сактоо органдары социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүү учурунда Жолдош Сыргаков аттуу жарандын билдирүүлөрүнөн чагымчылдык сөздөр байкалган. Аны менен сүйлөшүүгө барган тартип сакчыларга Сыргаков каршылык көрсөтүп, акырында камакка алынган. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Достlar, men бүгүн спикердин кетиши боюнча, клубумдун кетиши боюнча кичине бир ой пикиримди билгизип кетейинчи. Биринчиден, спикер айтып атат. Мени эч ким мажбурлаган жок. Мажбурлай албайт. Мен өз каалоом менен кеттим деп. Сен эч качан өз каалооң менен кеткен жоксуң. Тандемди бузду. Предатель деп коет муну. Предатель деп коет. Баарыңар эсте болосуңар. Ошо достор, моуну жана таптыраган спикерге ана Мюнхендеги Ташиевдин өзүнө да жеткирип коет. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жигитти милицияга арыз жазып каматам деп коркуткан бишкектик кыз кармалды. Октябрь иптин маалыматында ал кишиден 5 миллион сом өндүргүсү келген. Опузалуу беренеси менен иш козголуп, 19 жаштагы Селки 300 000 сом алып жаткан жеринен кармалды. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 2105 13 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.
күндө биз жеке автошколдорго ишенич, мамлекет ишеничи жок. Мына ошол себептен азыр мамлекет өзүнүн мойнуна алып атат, значит аягына чейин эми мамлекет жооп берет. Теорияны дагы, билимди дагы берет. Анан кийин уже келип туруп кандай эле экзамен тапшырат, айдоочулукка. Мына кечээ дагы То есть бул азыр бизнести монополиялаштырып мамлекетке алуу эмес. Бул монополия кылып туруп мамлекетке алуу эмес максатыбыз. Биздин максатыбыз сапаттуу билим берүү. Сиз көпчүлүгүнүн суроосу ошол болду да. Мамлекет берип атпайбы көйлүктү? Эмнеге частниктерди? Мына биз анализ кылып көрүп туруп бүгүнкү күндө ошол айтып атпаймынбы? 100% келе турган болсо, 90-88%га чейин тапшыра алган жок, 10-12%. Значит, бул жерде күнөө ошол окутуу системасында. То есть алар окутпай эле элди оора кылып контрагын алып атат демекчисизби? Ошондой болду. Ошондон азыр эмес. ооба. Азыр эми сиздерде канчалык мындай кепилдик болот эми? Мындан ары ошол система оңолуп кетишине. Сиз айтып атасыз, баягы ошол эле окутуучуларды алабыз деп атасыз. Ошол эле инфраструктураны алабыз деп атасыз. Акчасын жок. Бир эле нерсе түшүндүрүп коеюн, инфраструктураны алабыз деген. Көбүнү арендада турат. Мисалы үчүн, биз частниктерден бирөөсүнүн мүлкүнө тийген жокпуз. Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн базалар бар. Автодрон куруп атабыз. Көрсөңүз автодрон жок. Жаңы курулуш баштадык да, 10 гектар жерге. Бүгүнкү күнгө чейин автоунаанын бүгүнкү күндө эч кандай шарты болгон эмес. Азыркы отурган жерин карасаңыздар, ошон үчүн 10 гектар жерге бул зданиясы менен, бүт шарттары менен, андан сырткары автодрондор. Европа мамлекетинде бүгүнкү күндөгү стандартка жараша биз ошол жерге автодрондор салып атабыз. Частниктерде бүгүнкү күндө күйүп кете турган эч нерсе жок. Ачыгын айтканда, мисалы үчүн арендага алып турган, окуткан, мисалы үчүн класска, то есть саат-саатка бөлүп туруп окуп чыкканда бүт. Ошол эле мезгилде частниктердин 3-4 кичинекей автодромдору болгон болсо, биз ал частниктер менен сүйлөштүк, аны иштете турган болдук. Өзүнүн жеке менчиги болсо, алар макулдугун берди, иштетип, бүгүнкү күндө ошол алар менен биргеликте Куда кааласа мамлекетибиздин, президентибиздин аткаруучу Камчыбек Ташиев буга чейин бир нече ирет президенттикке барбай турганын, ал толугу менен Садыр Жапаровду колдоорун баса белгилеп келген. Ташиев тууралуу 2020-жылы саясатчы Өмүрбек Текебаев мындай деген. Илгери гос секретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Гос секретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Дос секретарды алмаштыра албайсың. Андан кутула албайсың. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында саясий туруктуулукту камсыз кылуу же бийликти сактап калуу максатында түзүлгөн бир нече ири тандемдер болгон. Алардын ичинен эң эсте калгандары Бакиев, Кулов жана Атамбаев, Жээнбеков тандемдери. Бул эки моделдин тең өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү жана аягы да бар. Албетте аларга салыштырганда Жапаров Ташиевдин тандеми узак жана бекем болду. Бирок алардын мамилеси улана берет деп ишенгендер да бар. Булар ажыралгыс достор. Ажыралгыс достор. Булар нан тиштешип, кант тиштешип, Куран кармашып, ширктешип дос болушкан.